Эртең менен туруп от жакмай, балдарым кичинекей. Ошону эрте туруп от жагам. Мен кетпейм. Мен өзүм айылымды жакшы көрөм. Дарыгер болгум келет төрөт үйдө. Кыргызстанга эле бир пайдасы тийген бир балдардан чоң өссүн дейм. Амансызбы көрүүчү, мен кыргызстандыкмын көрсөтүүсү бүгүн Өзгөн районундагы Кара Дыйкан айылына келдик. Бул айылда мурда көптөгөн орус улутунун өкүлдөрү жашаган экен, бирок алардын көпчүлүгү учурда көчүп кетишкен. Ошентсе да айылды биротоло отурукташып калган, ушул жерди мекендеп калган саналуу орус улутунун өкүлдөрү бар. Бүгүнкү көрсөтүүдө алардын бири Татьяна Запорожцева тууралуу баяндайбыз. Татьяна бул көчөдө жашаган жалгыз орус кызы. Жалгыз бой эне 3 баланы чоңойтуу үчүн үйдө аял, сыртта эркектин милдетин аткарат. Жакмай, балдарым кичинекей. Ошону эрте туруп от жагам. Чоң кызым мектептен келсе үй жылуу болсун деп от жагам. Атым Таня, Запорожцева Татьяна Николаевна. 1993 жылы Ош областында Өзгөн районуна караштуу Кара Дыйкан айылында туулуп, ушул жерде эле өскөм. 2000 жылы ушу 1-класска ушул эле Кара Дыйкан айылында номер 7 атындагы Tagay Ташматов атындагы мектепке барып, мектепте окугам. 11-классты 2011 жылы аяктагам. Таня! Таня! Соседка! Дома! Келиңиз, отуруңуз. Окшо келиңиз. Окуудан келдим да. Кандай Таня, жакшы жүрөсүңбү? Зерикпей атасыңбы? Иштеп атасыңбы? Ооба, иштеп атам. Ишке чыктыңбы? Ооба, ишке чыктым. Өзүм улутум орус, бирок Кыргызстандын жаранымын, Кыргызстанда жашайм. Апаман суроочумун, кантип келгенсиздер, каяктан келип калгансыздар деп сурагам. Мен тайнемин, апасы Ленинградтан келген экен. Ошо ата мекендик согуштан ушул жака качып келишкен окшойт. Келип ушу Ильчевка айылына, мурун Ильчевка айыл болчу, ушул жерге эле келип жашап калышкан экен. Кийин ушу менин тайнем Каракулжага турмушка чыгып, ал жерде жашап, мугалим болуп 50 жыл иштеген, заслуженный мугалим. Кийин кайра ушу Кара Дыйканга көчүп келген экен. 87 жылы ушул жылдан бери ушул Ильчевкадабыз. Кошуналарым менен өскөм, кошуналарым ата деп чоңойгом. Өзүм атам 2 жашымда кайтыш болгон. Ошо кошунам ата деп чоңойгом. Кошуналарым менен катташып эме турабыз. Сал аз чоңоюп калгандан бери ата дебей калдым, уялып. 3 балам бар. 2 кыз, 1 уул. Чоң кызым 11 жашта. Экинчи кызым 6-га чыгат, азыр 5 жашта. Үчүнчүм уул 3 жашта. Балдарым кыргыз тилинде сүйлөйт, орус тилинде деле сүйлөйт. Патриоттук тарбиялайм, мекениңерди жакшы көргүлө. Ушу биздин мекенибиз деп обязательно айтам. Кыргыз тилинде ырырдашат, кадимкидей манас айтышат. Үйгө бирөө келсе чоң кызым келгиле деп, кыргыздардын эмесин эме кылат. Анан көбүнчө кыргызча тарбиялайм деп ойлойм. Улусум кыргыз жери нурдан бүткөн. Улусум кыргыз жери ырдан бүткөн. Эми бул орус деп деле айтпайсың, кыргыздарға кошулуп баары эле. Бул бизде караганда кайра кыргыз тилди жакшы билет.
3 balасы бар мына азыр эми чөтөн чоңоюп калды. Эми ал эле муж жок, жашаш кыйын го эми. Кыйын эми ошончо эми турмушту жеңип келатат. Анча мынча өкмөттөн жардам берет. Өзүнө тыкан, жакшы, чирак кыз. Балдарын багып атат, ушунча Алла шүгүр. Орус улутуна ушу өзүмдүн улутума байланыштуу ушул икона бар үйдө. Буну өзүбүз алмазный эмемен тизип чыкканбыз. Пока ушул эми оймо чиймелери жок. Бардыгы эми кыргызча болуп кеткен азыр. Учурда Татьянанын үйүндө Россиядан Кыргызстанга келген конок жашайт. Ал үй кожойкесинин сырткы келбети гана оруско окшошпосо, жан дүйнөсү толук кыргыз болуп калганын байкаган. В России работали люди, теперь они вернулись, и 2 года я вот живу там. Мен 10 жылдан бери Россиядан Кыргызстанга келип кетип турам. Бул жака келсем оорубай калам. Абасы таза. Мурда өзүнчө батир алып жашачумун. Кийин Таня менен таанышып, азыр жакын тууган болуп кеттик. Таня бирок көбүрөөк кыргыздарга окшошот. Меймандостугу өзгөчө. Колундагы акыркысында бирөөгө берип салайын дейт. Колу ачык. 3 баланы жалгыз тарбиялап жатканына өтө сыйым чоң. Мында кошуналар айыл эли, абдан ынтымактуу, жөнөкөй, кең адамдар экен. Мага кыргыздын жери эле эмес, эли да абдан жагат. Бул өлкөнү бейиш деп атаса болот. Мне и нравится здесь, и здесь я гипертоник, здесь я таблетки не пью. Ата-энесинен, бир туугандарынан ажыраган 30 жаштагы айымдын жашоодогу негизги тиреги бул балдары. Улуу кызы 11 жаштагы Саша апасынын негизги жардамчысы. Алдына чоң максаттарды коюп, иниси менен сиңдисине камкор. Апам бизге жакшы болгула дейт, бизге көбүрөөк орус менен кыргызчаны тарбия берет да. Ушуну окугула деп, телефонду азыраак карап, ушуну окуп отургула дейт. Мен дарыгер болгум келет төрөт үйдө. Ушинтип саар менен ишке жөнөйм. Ишим деле алыс эмес. Жакын эле. Ушул эле көчөдө, садик. Сразу ишке барам. Жакын. Убакыт кеңири. Бул айылда негизинен мурда орус улутунун өкүлдөрү аябай көп жашашчу. Азыр деле барбы же азайып кетти? Мурункудай эмес, азыр деле бар, бирок эсептелүү эле. 10 үй бүлө чыкса чыгат. Көбү көчүп кеткен. Россияларга, башка мамлекеттерге кеткен. Башка ушу биздин деле Кыргызстанда жашап эле башка шаарларга көчүп кетишкен. Бирок сиздер ошол көчпөй ушул жерде туруктуу жашап калдыңыз. Мен кетпейм. Мен өзүм айылымды жакшы көрөм. Бир жолу Россияга барып келгем, бирок аябай айылымды сагынган. Билбейм, жакшы көрөм. Даже турмушка деле ошо өзүм эле айылыма тийген. Патриотмун, өзүмдүн айылымдын патриотумун, өзүмдүн жерим патриотумун да. Кетпейм. Ошо аракет кылып, мындай эмелерди, салымдарды кошуп дегендей, балдарга жакшы тарбия берип, ошо мен окуткан балдар бир президент же бир мындай чоң же жакшы врачтар болуп чыкканга, мындай ошого түрткө тарбия берип чоңойткум келет. Негизи ушул адам үчүн туулган жер, мекен дегенде кандай мындай сезимдер болот? Мекен деген сиз үчүн эмне? Эми туулган жердин топурагы алтын дейт го. Эчтекеге алмаштырбайм. Мекен деген эми бул мекенди тандабайсың да. Ушул жерде туулдуң, значит, туулган жериң мекениң да. Эми мекеним эч нерсеге сатпайм, алмаштырбайм. Эми жакшы көрөм Кыргызстандын салттарын, кыргыздар аябай мындай гостеприимный адамдар. Эми кыргыздар менен да тил табышам. Бирдекең жок болуп калса, мындай чыгып сурасаң деле берет. Азыр кошуналарың башка жерде билбейм кандай экен. Эми Россияга барып көрдүм. Эми ал жакта иши жок да. Эмне болуп атасың, кантип жашап атасың. Бул жерде андай эмес. Мен кошуналарым аябай жакшы, кичине мындай бирдеке болсо чыгып жардам берет. Эме кылат, ошон үчүн ошо кыргыз калкын, ошо Кыргызстанды аябай жакшы көрөм. Ошол жерде туулуп өскөнүмө аябай кубанам. Кыргыздардын салттарына деле кызыгам. Бул жерде 10 чакты үй бүлө бар орус улутунда деп этиңизби? Алар бири-бириңер менен катташасыздарбы, чогуласыздарбы? Бир майрамдарда орус улутуна таандык. Эми
биздин майрамдарда чогулабыз. Ушу орус улутунда майрамдар, Паскаларда, Рождестволордо обязательно чогулабыз. Анан жайга чыга турган родительский күн деген бар. Обязательно ошол жака чыгып, ата энебизди, ошо өтүп кеткен көз жумган туугандарыбызды эстеп, ошол жака барып келебиз обязательно. Ошондой жерлерде. Бирок аз болсо деле көбүнчө эми жаштар жок да. Улуу муундагылар. Ошо анча деле эч ким көчөгө чыкпайт. Бая сөзүңүздү айтып калдыңыз, ошол айрым көчүп кеткен орус улутундагы өкүлдөр кайра келе баштады деп. Ооба, келип атышат. Көп эле кеткен, эми мен билген тааныштарым бар. Кетип ошо ал жака кетип өкүнүп калгандарчы, кайра ушул жерге келип, ушул жерге кайра жашагысы келгендер бар. Бирок эми уже ага шарт жок, эмеси жок. Потому что үйлөрүн сатып кеткен бул жерде. Кыргызстандын абасы жакшы, абасы таза деп эме кылып көп эле өкүнөт. Ушул жакта эле жашап калсак болмок экен деп. Ооба. Аларды көрүп, ушул жерде туруктуу отурукташып калганыңызга мындай сүйүнүп кетесизби кээде? Ооба, мен деле үйүң эми сатасың деп көп эме кылат эле, бирок ошо кошуналарым, иштегилер, ошо өзүм эле директорум эми жакын адам, ал деле үйүң сатпа дечү эле. Эми ошо түшүнүп атам да, ошо адамдардынчы, эми ал малда жаш элем, сатып деле кетип калсам болот эле. Эми көчөдө калбайын деп, өтө мындай эми адаммын. Көчөдө калбайын, балдарым бар деп, ошо адамдарга деле ыраазымын ошондо үйүң сатпа дегенде. Көп үйүң сатпа, кетпей эле кой бияктан деп көп айткан. Бир моментте болгон менде деле. Баары эле көп эле кыргыз деп деле эме кылат, айрыкча кыргызча сүйлөй бергенине таң калат. Эми мени билбегендер таң калат. Айылдагылар баары эле билет, что кыргыз тилин билем. Айылдагылар эч кимиси бөлбөйт, андай мындай дебейт. Өкмөттөн деле жардам эме болуп калса, обязательно жардам беришет. Эч ким эч жака бөлбөйт. Ушул жерде иштейм. Ушул менин эми экинчи үйүм десем деле болот. Саар мен келем, кеч кетем. Ушул коллективим деле бир тууганымдай эле болуп калды. Кош келиңиздер биздин бакчага. Мен азыр сизге биздин тайпаны көрсөтөм. Жүрүңүз, бассыз киребиз. Чоң биринчи. Ушул менин группам, экинчи кенже тайпа группабыз. Ушу группанын ичин өзүм жасагам, балдарга Бардыгынбы? бардыгын сабагына мындай эме болсун деп керектүү. Мына пожарный щитти жасагам. Тарбиялык саатта өтүп атканда ушу балдарга пожар болсо өзүн кандай алып барыш керек, эмелерин полный өткөнбүз. Бул жол эрежесине деп жасагам, айыктап. Скорый помощь, полиция машинасын жасагам, жол эрежесин, светофор, жолдо кандай басыш керек, анан өзүн кандай алып жүрүш керек деген максатта жасаган, балдар түшүндүргөнү. Бул 4 мезгил. Ушу мезгилди кийгиздерден жасагам. Бул жомоктор дүйнөсүнө ушу жомокторду жармаштыргам. Ушундай жомокторду маска жасап койгом атайын оңакта. Бул просто мындай көргөзмө эме катары. Бул көбүнчө математикага арнап жасагам, потому что биз кичинекей балдарым манжабыз менен эсептейбиз. Ошого ылайыкташтырып ушу манжаларды кыркып ушундай эсептейсиңер дегем. Жогоруда ошо 4 бурчтуу, 3 бурчтуу тоголок деген геометриялык фигураларды эме койгом. Булардын баары ошо кенже курактагы балдарга ылайыкташкан. Ошо ылайыкташкан. Ошолорго сабак берүүгө ылайыкташкан көргөзмөлөр экен, Ооба. Быйыл кичине кыргыз бурчун жасайын дегем. Эми начальный стадияда кыргыз бурчу. Бүт элек бул толук, Жок, бүт элек. Эми начальный эмеде балдар Манас атабызды билиш керек деп, Манас атабыздын сүрөтүн обязательно илдим. Гербибиз, флагы, желегибизди илдим.
Анан албетте биздин президентибизди билдим, мен балдар билиш керек деп ойлодум. Анан чыгармачыл инсандардан да ошо Чыңгыз Айтматовду илип турдум. Быйыл 95 жылдыгына карата сабактарды өтүтабыз, ошон үчүн Чыңгыз Айтматовду да билиш керек деп. Ошо кичинекей болсо дагы балдарыбыз ушу кичүү кезинен уже ушундай инсандарды билсин деп. Сиздин бул ушул бөлмөнү жасаганыңыздан аябай балдарды сүйгөнүңүз, өзүңүздүн кесибиңизди сүйгөнүңүз билинип турат да. Канча убакыттан бери иштеп атасыз бул бала бакчада, анан ушу кесибиңиз эмнеси менен сизге жагат? Бакчада 2 жылдан бери иштеп атам. 2021-жылы келгем. Нянька болуп келгем башында. Анан ушу биздин директорубуз Саламат Айдарканова деген эжекебиз өтө мындай эми түрткүмдүү болуп, салым кошуп дегендей мени окууга тапшыр, окуу деп аябай эме берген. Ошо жардам берип окууга тапшыртырган, даже контрагым төлөп башта чоң жардам берген. Ошо эжеке деп ушул жерде тарбиячы болуп иштеп калдым. Башта ушундай кызыгып кетем деп ойлободум, бирок балам менен иштеп кетип аябай кызыгат экенсиң. Мындай зренияң 360-та жүрүш керек бул жерде. Потому что биякты көрбөй калсаң, бияк бирдеке болуп кетет. Ошо аябай жакшы көрөм. Ар бир бала мындай жылдыз, ар биринин характери башкача, ар бирине подход табыш бул жерде өтө мындай универсалдуу адам болуп кетет экенсиң. Балдарды мекенин жакшы, мекени сүйүүгө, ошо кыргыздардын салттарын, баалуулуктарын деле обязательно өтөбүз. Патриот сезимин эме кылабыз, күчөйтөбүз. Уже кичинекей малыбызды ошо патриот болсун деп өзүнүн жерине, анан өз кылган иштерине мындай жоопкерчиликтүү болушуга, мындай коркпой жооп бергенге, мындай аракетчил болгонго үйрөтөбүз. Бул бала бакча негизи кыргыз тилдүү бала бакча экен. Сиздин ушул мамлекет тилди аябай жакшы билгениңиз ушул жерде иштеп калышыңызга шарт түздүбү? Ооба, ошо кыргыз тилди билип, кыргыз тилинде сүйлөгөнүм абдан эме болду. Жакшы болду. Балдар менен дагы тил табышып, балдар менен байланышка дагы кыргыз тили аябай керек болду мага. Кечүү кезимен өкүнбөйм ушу кыргыз тилин билгеним үчүн. Азыр ошо кыргыз тилди билип ушундай эмеде тарбиячы болуп иштеп атам, балдарга тарбия берип иштеп атам. Кыргызстанда жашап атып ар бир жаран кыргыз тилди билиш керек деп ойлойм. Эми билбесе деле аракет кылыш керек деп ойлойм. Бул бала бакчада негизи көп улуттун өкүлдөрү иштейби же жалгыз эле сизби? Мен иштейм, дагы өзбек улутундагы эже бар, ошо кыргыздар бар. Баарыбыз ынтымакта жашайбыз. Ынтымак бар жерде ырыс бар демекчи, мындай ынтымакпыз баарыбыз. Бир туугандай эле. Бир туугандай. Бул жерге келип билбейм, эми аябай жакшы да. Мага жагат коллективимчи. Бул балдар боз үй деп аталат. Ата бабаларыбыз ушундай үйлөрдө жашаган. Билим жогорулаткым келет. Ушу балдарга интерактивдүү сабактарды, ушу биздин деле бала бакчаларда ушу интерактивдүү доскалар болсо, азыр эми баары заманбап ылайыкташып, азыр балдар көп эле ошо телефонго кызыгат. Сабак өтүп атканда да ошо интерактивдүү доскалар болсо, көбүрөөк маалымат берет элек балдаргачы. Ошо кичүү кезинен эле фундамент кылып баштасак, ошондо кыргыздардын көбүрөөк салттарын өтүп, ошо баалуулуктарын, када салттарын балдарга көргөзүп, ошо кичүү кезинен эле ошо үйрөтүп, ошо мекенин сүйгөн жарандар болуп чоңоюп, ошо Кыргызстанга бир жараган балдардан болуп чоңойсо жакшы болот деп мен тилегеним ошол эле. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, мен кыргызстандыкмын көрсөтүүсүнүн бул жолку чыгарылышында Өзгөн районундагы Кара Дыйкан айылында жашаган Татьяна Запорожцева тууралуу кеп кылдык. Дал ушундай каармандар тууралуу билсеңиздер, биздин комментарий бөлүмүнө калтырсаңыздар да болот. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.